Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студиядан Норузбек Шабданбек уулу. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Жазгы талаа иштери башталды. Учурда дыйкандар көп жылдык чөп себүү аракетинде. Каракол айыл аймагы өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарды. Жазгы сугатка даярдык. Жан каналы бетондолууда. Кыргызстанга жаңы Airbus A320 үлгүсүндөгү учак келип конду. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасы өнүгүү жолуна түшкөнүн, атайын жана аскердик техникалар, алдыңкы медициналык жабдуулар жана коомдук транспорт республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынып жатканын белгиледи. Мына таптакыр алынбай калган вертолеттук паркыбызды бир сыйра жаңыртып алдык. 2 Airbus вертолетторун алдык. 125 анан 145. Ошону менен чогуу эле Россиянын MTV-8 модернизированный вертолетун дагы МЧСке алып бердик. Мына эми азыр ушу самолетторубузду жаңырта турган убакыт келди. Буюрса ушу жылдын ичинде дагы 3 пассажирский Канаданын чыккан 3 пассажирдик самолетторубуз келет. Региондогу аэропортторубуздун баары ремонттон өтүп капиталдык иштөөгө даяр. Анан буюрса ошолордун катарында мына президентибизден, өкмөттүн, парламенттен дагы официалдуу делегациялары учала турган татынакай бир самолетту алып келдик. Буюрса жакшынакай болуп учуп кыргыз элине кызмат кыла берет деген ой пикирдебиз. Белгилей кетсек, 2002 жылы чыгарылган Airbus A320 учагы бюджеттик каражаттардын эсебинен сатылып алынып, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын балансына өткөрүлүп берилди. Соңку жылдары сууну коромчусуз пайдалануу максатында өлкө аймагында ар каналдарга айрыкча көңүл бөлүнүп жатат. Бир канча жылдар бою каралбай калган каналдар тазаланып бетондолууда. Быйыл дагы жаз алды менен Талас районундагы Жан каналы тазаланып баштады. Кече күнүнөн тарта каналды бетондоо иштери башталды. Адистердин айтымында аталган каналда суунун коромчусу 63%га чейин болуп, сугат мезгилинде суу айылды каптап кетчү. Жан каналын бетондоо иштери менен биздин чыгармачыл топ жеринен таанышып келди. Жаздын келиши менен жарыша суат суу каналдарын тазалоо жана бетондоо иштери дагы жанданды. Биз турган канал Кырказык жана Көк Кашат айылдарын кесип өткөн Жан каналы. Жалпы узундугу 10 километрди түзөт. Бул каналды бетондоого мамлекеттен 4 миллионго жакын каражат бөлүнгөн. Быйылкы жылга 335 метрин бетондоо пландалган. Жан каналын тазалоо иштери март айынын башында башталган. Бүгүн мендеп бетондоо иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында аталган каналда суунун коромчусу 63%га чейин жеткен. Сугат мезгилинде айылдагы көчөлөрдү, короо сарайларды каптап келген. Айылдардын баарына суу чыгып кетти. Буну кой бергенден кийин бетондолуп калса, элге да жакшы, суунун жетими дагы Жоон Арыктын айыл бар, ошол жака суу жетмеги кыйынчылыкты абдан келтирет да. Монтип куюлуп калса, Кудай буйрса жакшы иш болуп атат. Куюлуп калса, батарея да жок, суу дагы элге камсыз кылганга жакшы жетет да. Жан каналы аркылуу Көк Кашат, Кырказык айылдарындагы 1036 гектар айдоо аянты, Жоон Арык айылынын 400 гектардан ашык жер аянты сугат суу менен камсыз болот. Бетондоо иштерин кечетен бери 2 күндөн бери иштеп атабыз эми. Бүгүн 100 метрден келип калдык. Өзү 335 метр быйылкыга киргени. Бүтүрөбүз, бир жумада бүтүрөгөнгө аракет кылып атабыз. Каналды оңдоо иштерине 10го жакын жумушчу тартылган. Жумуш башталган күндөн тарта иштер үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Ал эми каналдын тереңдиги, калыңдыгы бардык талаптарга жооп берет. Мен ошого мурапмын, ошо иштебизге марттан баштап иштеп атабыз. Жакшы жумуштар жакшы эле буйруса. Өз убагында сементи келип атат, өз убагында шетке мактар келип атат. Өз убагында баардык жумуштар бүтүп атыр. Таманы 1, шинасы 1.8. Капталы да бар. Капталы менен баары кошулган ошо.
Жан каналын бетондоо иштери бир жуманын аралыгында аяктайт. Андан соң Беш Таш айылындагы Култай Сугатсуу арыгы бетондолуп баштайт. Ошондой эле Кайырма каналында да айрым оңдоо иштери жасалат. Ага катар Чолок каналы да тазалоодон өтөт. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. Ал арада жазгы айдап себүү иштери башталды. Талас районунун Беш Таш айыл аймагынын дыйкандары көп жылдык чөптү эгүү үчүн үлүш жерлерин айдатып, үрөндү мөөнөтүнөн кечиктирбей себүүнүн камын көрүшүүдө. Талас районундагы жер айдоо иштерине биздин чыгармачыл топ күбө болгон. Беш Таш айыл аймагынын тургуну 20 жылдан бери механизаторлук кесипти аркылап келе жаткан Ильяс Алгожоев быйыл Кытай өндүрүшүнөн чыккан Юто 90 тракторун Айыл банк аркылуу насыяга алып, дыйкандардын жерин айдап элге кызмат көрсөтө баштады. Тракторду лизинг Айыл банк аркылуу лизинг алдык. 6% менен 7 жылга төлөйбүз. Буюрса, но айдоо себүү учурунда тракторлер жетишсиз болуп калат. Анан кошунда азыр оодарма кош алып келдик, кошо. Ошол менен айдап атат балам, мынакей жакшы буюрса. Сокон бул айырмасы беркиде загон түшүп калат. Бу да бир бет айдайт экен. Ошонусу жакшы экен бизге. Биздин жерлерге ылайыктуу экен. Бир күндө 6-7 гектардай айдап коебуз. Айыл тургуну Садырбек Шабралиев үй бүлөсүнө таандык болгон 5 гектар жерин айдатып, 2 гектар жерге көп жылдык чөп эгет. Ал эми 3 гектар жерге Германиядан келген жаңы төө бурчактын үрөөнүн себет. Бул жер биздики, эми себейде атабыз, чөп себейде атабыз 2 гектарга. Жаңы беде уруп алганбыз. Жакшы түшүп көп беде уруп. Ал 3 гектар фасол себейде атабыз, фасолду жакшы сорт алып. Малыбызга чөп керек болуп, чөп себейде атабыз. Жакшы жаңы тракторлор келип атат го айылга. Азыр очеред болуп атыр. Көбүрөөк болуп атыр азыр. Очередтен айдатып атабыз бүгүн. Жалпыга маалым болгондой, Талас облусунда төө бурчактын түшүмү азайып бара жаткандыгына байланыштуу дыйкандардын көпчүлүгү көп жылдык чөпкө, арпа, буудайга жана малга чыктуу тоо даярдоо максатында жүгөрү эгүүгө багытталууда. Бизде Кырказык менен Көккашат айылында ушу 2,5 гектар, 2600 гектар айдоо жер бар. Азыр айдоо жердин көбүнө эле ушу көп жылдык чөп болуп атат да, анткени жердин кыртышы түшүм берүүсү аз болуп, ошо алмаштыруу жолу менен дыйкандарыбыз чөп себип атат да. Чөп сепкени ушу жер эз алат экен, 2-3 жыл 4 жылга чейин эз алып туруп, анан кийин кайра фасол сепсе, фасолдун дагы жаңы уруктары келип атат. Алар уже дыйкандарга келип калды, сатып алгандар сатып алып атат. Жылдан жылга күйүүчү майлоочу майлардын жана техниканын тетиктери кымбаттаганына байланыштуу айдап себүү иштери, техника акылары өткөн жылдагыдан кымбат. Айдоо жердин акылары мындай жерлерге 25 литр солярка 2000 сомдон. Дың жерлердики 30 литр солярка 3000 сомдон айдап атабыз. Өткөн жылдан баштап дыйкандарга жеңилдик катары мамлекеттен бөлүнгөн каражатка узак мөөнөткө буудай, арпа жана көп жылдык чөптүн жүгөрүнүн үрөндөрү бериле баштады. Сеймук Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району. Президент Садыр Жапаровдун Астанага күтүлүп жаткан расмий сапарынын алкагында 17 апрель эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын орун басарларынын деңгээлинде Кыргыз-Казак бизнес форуму өтөт. Ошондой эле ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн көргөзмөсү болот. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен кабарлашты. Форум Кыргызстан менен Казакстандын бизнес өкүлдөрүнүн ортосунда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жана ишкердик мамилелерди орнотуу үчүн маанилүү саамалык болмокчу. Иш-чара Кыргыз-Казак бизнес коомчулугунун ортосунда түз байланыштарды түзүүгө жана соода жана инвестициялык мамилелерди өркүндөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Улуттук агенттик ата мекендик компанияларды, ассоциация жана уюмдарды бизнес форумга жана көргөзмөгө катышууга чакырат. Каалоочулар 4 апрелге чейин каттоодон өтүшү керек. Эл өкүлү элден кабар алды. Жогорку кеңештин депутаты Марат Мураталиев Талас районуна барып, андагы элдин көйгөйлөрүн укту. Жыйында районун аймагындагы бир нече орчундуу маселелер айтылды.
Алсак жазгы талаа иштери суга түсүү, саламаттык сактоо, билим берүү тармагында орун алып жаткан кемчиликтерди жоюу маселеси талкууга алынды. Иш сапардын алкагында депутат Талас медициналык колледжинин абалы менен таанышты. Темага кийинирээк кабарчыбыз Сыймык Барманов токтолот. Жогорку кеңештин депутаты Марат Мураталиев бүгүн Талас районунун мамлекеттик администрациясына келип, андагы чогулган жергиликтүү тургундардын жана мамлекеттик кызматкерлердин көйгөйлөрүн жеринде укту. Жыйынга келгендер райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө багытталган долбоорлордон тышкары оорчундуу көйгөйлөрдү дагы ортого салышты. Каял Темирова Талас районундагы Каныкей апа балдар бакчасынын жетекчиси. Ал бүгүнкү күндө бала бакча тарбиячыларынын айлык акыларынын аздыгын айтты. Мектептин директорлорунун же болбосо окуу бөлүмүнүн башчыларынын эмгек акысы көтөрүлүп атат. А бирок мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жетекчилери жөнүндө таптакыр эле сөз болгон жок. Мисалы мен өзүм ошо 20 жылдык стажым, эмгек стажым менен ошо 17 миңге жетпеген акча да. Анан өзүмдүн эмгек стаждарыма кошулганда алып атабыз. Эки бала бакча, эки эле группасы бар бала бакча, 3 тайпасы бар, 4 тайпадан турган бала бакчалар бар да, вот ошолордун айлыктары аябай эле төмөн. Мен суранат элем ошо жалпы эле Кыргызстандагы мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жетекчилеринин айлык акысын жогорулатып берсе, абдан жакшы болмок иштегенге. Ага катары эле жыйынга келгендер билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында айрым район аймагындагы мектептерде заманбап компьютерлердин жоктугун айтышты. Саламаттыкты сактоо тармагында орун алып жаткан кемчиликтер, ошондой эле андагы кадрлардын жетишсиздиги орчундуу көйгөйлөрдөн. Жазгы талаа иштери башталып жаткандыктан айрым суу сактоочу жайлардын абалы начар. Көк Токой айылында жайгашкан суу сактоочу жайында көп жылдардан бери тазалоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Ал жай тазаланса, дыйкандарга бир кыйла жеңил болмок дейт Нуржанов айылдык кеңешинин депутаты Роза Жeenалиева. Бүгүнкү күндө биздин Талас районунда эң көйгөйлүү маселе бул суу маселеси да. Сууду мен билбейм, өзүнчө эле бир чоң, мен келген жылы эле 74 келгем, өзүнчө эле бир чоң морядай көрүнгөн да. Бүгүнкү күндө толуп калып, таза толуп калды да. Ушул БДРди тазаласа, бул экинчи бригад менен анан бакаята полный суу ичет. Бул үнөмү где-то 15-20 күн. Анан нары жактан бул 5 жерден суу, кара суу кирип толмокта, кыш менен толуп, бул уже үнөмдүгүн болмокта. Жыйындын катышуучулары тарабынан 30дан ашуун орчундуу делген көйгөйлөр айтылды. Өз кезегинде эл өкүлү маселелерди жеринде чечүү жакшы натыйжа берерин айтып, алдыда орун алып жаткан кемчиликтерди жоюу үчүн бардык аракеттер көрүлөрүн кошумчалады. Андан соң эл өкүлү Талас медициналык колледжине барып, азыркы абалы менен таанышты. Анда эмгектенген окутуучулар жана студенттер билим алууда заман талабына шайкеш техникалык жабдуулардын жоктугу башкы көйгөй экенин баса белгилешти. Аталган медициналык колледждин окуу корпусу 1972 жылы курулуп пайдаланууга берилген. 50 жыл аралыгында бир да капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. Биздин окуу жайыбыздын бүгүнкү күндө эң чоң көйгөйлөрүнүн бири болгон ушу ремонт иштери. Анан дагы бир эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири бул биздин жылытуу системасы. Кыш мезгилинде жылытуу системасында авариялык өчүрүү болуп, ушул жылытуу системасы берүү токтотула электе биз шартка байланыштуу өчүрүшкө туура келди. Жерлердин эскилиги жетип, уже толук ремонтту талап кылат экен. Ошон үчүн ушул жөндө, ушул маселелер жөнүндө кайрылдык. Анан окуу жайыбызга керектүү болгон окуу шаймандары, ошол эле компьютерлер жана интерактивный доска, ушул учурда керек болуп жаткан маселелер боюнча сунуштар берип, кайруулар жазадык. Учурда Талас медициналык колледжинде 69 окутуучу эмгектенип, 624 студент 4 багытта билим алат. Эл өкүлдөрүнүн мындай жолугушуулары орун алган кемчиликтерди жоюуга жана ар бир аткарылган иштердин натыйжалуу болуусун шарттайт. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас шаары. Бүгүн Талас районунун Каракол айыл аймагында жыл жыйынтыгын чыгарган элдик жыйын болуп өттү. Бириктирилген Каракол айыл өкмөтүнө караган Көпүрө Азар, Арал жана Үчемчек айылында жетишилген ийгиликтер менен быйылкы жылга аткарууга алына турган маселелер козголду. Элеттиктер айылдын ички жолдору, сугат каналдарынын начар абалы, таштанды таштоочу жайлар жана эки айылдын ортосундагы абалы начар жолдор тууралуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот.
Бириктирилген Каракол айыл аймагындагы Көпүрө Азар, Арал жана Үч Эмчек айылдарында өткөн жылы аткарууга алынган иштер тууралуу айыл аймак башчысы Каныбек Мамажанов маалымат берди. Айтымында 10 жылдап курулушу бүтпөй турган Касымкол Нанаев атындагы мектеп пайдаланууга берилген. Мындан сырткары бала бакчаларда кошумча имараттар курулуп, айылдарда ички жолдорго кум шагыл төгүлүп тегизелген. Айыл аймак башчысы быйылкы жылга 26 долбоор даярдап, жергиликтүү бюджет, райондук өнүктүрүү фонду жана республикалык бюджеттин эсебинен бүткөрүлүүчү иштерди мерчемдеп отурат. Эң чоң долбоорлорду айта кетсек, бул Көпүрө Базар айылында 25 орундуу заманбап 80 миллион сом тегерегинде чоң долбоор ишке ашкан турат. Жана ошондой эле Кумбел каналы 7 миллион 600 тегерегинде быйыл Кудай буйруса ишке ашкан турат. Эгер Кумбел каналы ишке ашса, ал жерде 500дөн 600 гектарга чейин жаңы сууга таянттар пайда болот. Жана ошондой эле Стим грант менен Арал айылында Нанаев орто мектебинде ремонт иштери жүргүзүлөт. Анын суммасы деле 3 миллион тегерегинде. Үч Эмчек айыл мектебинде тоже Стим грант негизинде 3 миллион тегерегинде ошо жумуш иштер жүрөт. Жалпысынан ошо быйылкы жылда ирригация маселелерине жана айыл чарба багытына долбоорлорду басым жасайбыз. Жергиликтүү тургундар жыйынга келген мекеме уюм жетекчилерине карата бир катар суроолорун берип жооп алышты. Эл этелин түйшөлткөн Арал айылындагы 14 километрге созулган Андаш каналын оңдоп түзөөнү толук бүткөрүү. Сайыз учурунан бери каралбай калган каналдын бир бөлүгүн суу чарба кызматкерлери калыбына келтирсе деген пикирлерин аксакалдар айтышты. Район акими быйылкы жылы ирригация тармагына өзгөчө көңүл бурулаарын айтып, жалпы элди ашар жолу менен суга суу каналдарын оңдоого чакырды. Андаштын колубуздан келишинче эми жасап атабыз да, бетон кылып койбосок, башынан 10 куб сууду кое берсең, аягына барганча 2 суу жолду сиңип акмагы чыгып атат да. Ошонун баарын бичаден өтөшүбүз керек болуп атат. Жылдан жылга бир жылда баарын бүтүрүп салыш кыйын болуп атат. Жылда 1 километрден жасалып келет да жумушу. Бетон болуп келет да. Кээ бир жерлерде да кемчиликтер бар. Башын биз баягы орчундуу суу таптакыр жана 0 болуп туруп, көлкүлдөп туруп кала турган жерлерин уклон кылып туруп, ушу кетип кала турганда туруп жанагы бурулма жерлерин жасалды да. Мындан сырткары Талдыбулак айылынын таштанды таштоочу жайы бүгүнкү күндө эч кандай талапка жооп бербейт. Жайгашкан орду Көпүрө Базар айылынын трасса боюндагы орун алган. Бүгүнкү күндө андан учкан таштанды желин баштыктар Көпүрө Базар айылынын айдоо талааларына каптап, көйгөйдө жаратып келет. Ушул маселе аягына чыккан эмес да. Иш косколуп, ошол полигондогу туура эмес жасалгандыгы үчүн ошо Мурок айыл өкмөт башчысы иш косколуп иштен кеткен. Мурок айыл өкмөт. Мен билем, ошол жакта жанагы сиз айтып аткан сеткадагы жапыс болуп калып туруп, пакеттин баары ашып, жолдон ашып, ар жака жайылып кеткен да. Бул маселе көзөмөлдө жарым акчасын дагы ала элек булар. Качан ошону баардыгын устранить этип бүтөт, отчетун берет, анан кайра баштан жасайт да анычы. Жыйында мындан сырткары Көпүрө Базар айылы менен Арал айылынын ортосундагы 24 километр аралыктагы жолдун начар абалы айтылды. Бүгүнкү күндө Көпүрө Базар айылынын эли Арал айылына келүүсү үчүн талас-тарас суусамыр жол аркылуу айланып келүүгө мажбур. Жакын арада бул 3 айылдын малчылары аталган жол аркылуу жайлоого да чыгышат. 25 километр жер сайыз таркагандан бери таштак жол эч кандай ремонтко кирген эмес. Мына азыр биз ушул жерге мына АТР болгондон бери 4-чү жол келип атабыз ушул айылга. Бизге окшогон адамдар дагы эми толтура келип баштайт, печат койдуруш керек болот, документ бүтүрүш керек болот. Бирок ушундай жол татаал болуп калыптыр. Минтранс эгер өздөрүнө ошону жоопкерчилигин алып асфальт баса турган болуп, кайсы бир убакытта баса турган болсо деле, ага чейинки жана ямаларына сиздер тараптан таш төгүлүп, шагыл төшөлүп, сүртүрүү жолу менен болсо дагы кичине жеңилдетип бербесеңиздер, өтө ортодогу акыбал өтө оор экен. Биз буйруса республикалык бюджетке киргизип, чогуу аракет кылып, ошо республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп калса, бул жолдордо сөзсүз түрдө асфальт болот. Бирок биз ага чейин дагы өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн жол тейлөө башкармалыктын ишканалары менен баягындай жамап, оңдоп, сырдап, баягы түздөө иштерин өзүбүздүн күчүбүз жетишинче жасай беребиз бул жумуштарды. Анан буйруса баягы асфальттоо жумуштарын буйруса кийинки жылдардан пландаштырабыз буйруса.
Жыл жыйынтыгын чыгарган элдик жыйындын соңунда ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги мал урурлугун алдын алуу максатында жылкыларга чип бастыруу зарыл экендигин эскертти. Анткени аталган айыл аймак коңшу Казакстан менен чектешкендиктен көп учурда малдары чек арадан ашып кетип, кайра кайтарууда орчундуу көйгөй жаралып жаткандыгын кошумчалады. Норузбек Шабданбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району. Сандан сапатка өтүү учур талабы. Бул максатта Айыл чарба министрлигинин алдындагы Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институту Кореянын Копия борборунун финансылык колдоосу менен Кыргызстанда бодо малдын асылдуулугун арттыруу, тоют даярдоо жана жайыттарды жакшыртуу долбоору ишке ашууда. Долбоордун алкагында дыйкан фермерлер атайын окутуулардан өтүп, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүнүн жана чыктуу тоют камдоонун жолдорун үйрөтүшөт. Негизги максат айыл чарбасын жана мал чарбасын өнүктүрүү. Бакнур Абылгазы уулу жаш фермер. Ал соңку 4 жылдан бери уйларын жасалма уруктандыруу менен төлө алып келет. Фермердин максаты малдын асылдуулугун арттыруу. Менде азыркы убакта 10 баш сагын уй болуп калды. Анын арасында ар кандай тукумда уйлар бар. Швиц бар, Алато, Красностепной, бурый швиц. Көчөлүктөр искусственный, мисалы, торбоктор чоң болот, сатсаң акча болот. Сүтү энди көрүп атырык. Буюрса беркиндей чарба уйларга, кунайындарга карап өйдөрүп экен алардын. Канча примерно 2 эседен деле болот да. Башында салыштырып көргөм, букадан туулган менен аспиния менен туулган экөөнүн айырмасы жакшы эле болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында бодо малдын кыргыз породаларын жакшыртуу жана мал чарбачылыгынын продуктуулугун жогорулатуу багытында Кореянын пилоттук долбоору иштеп жатат. Долбоорду жетектеген Копия борборунун директору Квансок Питер Чу таластын дыйкан фермерлери менен жолугушуп, малды жасалма уруктандыруунун артыкчылыктары менен тоют камдоонун жаңы ыкмалары менен бөлүштү. Бул жасалма уруктандыруу долбоорун жасап жатканыбыздын себеби асыл тукум малдардын генетикасын жакшыртышыбыз керек жана дагы алардын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Голштин породасындагы уйлар Корея мамлекетинен алынып келинүүдө. Бул сүт багытындагы уйлар болгондуктан сүт өндүрүмдүүлүгү жогору. 2 уй кармап 10 литр сүт алганга караганда бул породадагы 1 уйдан 20 литр сүт алган жакшыраак. Голштин породасындагы уруктар дагы Корея мамлекетинен алынып келинүүдө. Бийлик эсек асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү долбоору өткөн жылдан тарта таласта иш алып барат. Натыйжада 10дон ашык фермерлерге Кореянын Голштина фриз породасындагы уруктар таркатылып, асыл тукум төлө алынган. Бүгүнкү күндөн баштап ушул Талас облусунун чакан фермерлери менен иш баштайлы деп атабыз. Мисалы үчүн кээ фермерлердин короосунда 5тен жогору, 10дон жогору уйлар бар фермерлер бар да, ошолор менен сүйлөшүп, келишимдер түзүп алып, ошолордун уйларын жакшыртуу боюнча ушул иштерди жүргүзөбүз. Дагы Кореядан уруктар келет. Бул жолкусун ушу Кыргызстандын аймактарына баягы ыңгайлашкан малдын уруктарын алалы дедик. Бул Швиц породасы, Абердин Ангус породасы, ушул сыяктуу уруктарды алып, тоолуу региондордун ушул уйлардын дагы сапатын жакшыртуу иштери буюрса башталат. Долбоор Айыл чарба министрлигинин алдындагы Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институту Кореянын Копия борборунун финансылык колдоосу менен ишке ашып жатат. Башкы максат дыйкан фермерлерди сандан сапатка өтүүгө үндөө менен асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району. Талас районунун Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинин окуучуларынын арасында вело жарыш жана чуркоо боюнча марафон өттү. Спорттук иш-чаранын башкы максаты өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу менен сергек жашоого үндөө. Окуучулар арасындагы марафондун жүрүшүнөн кабарчыбыз улантат. Бүгүнкү вело жарышка 23 окуучу 3 чакырым аралыкка жарышты. Чуркоого 17 окуучу 1,5 чакырым аралык боюнча катышты. Коопсуз өлкө, туруктуу келечек деп аталган чакырыктын алдында өспүрүмдөрдү сергек жашоого, спортко жакындатуу максатталган. Бул иш-чараны өткөрүүнүн максаты
бул рекетсиз жашоо окуучуларды бош убакта жанагындай соткага кызыкпастан Кыргыз Республикасынын президентинин 404-жарлыгына ылайык өткөрүлүп жатат. Коопсуз өлкө, туруктуу келечек деген темада окуучулар буга кумурун берилген ссылкалар боюнча катталышып, аябай кызуу даярдык менен ушуну күтүп жатышты. Бул спорттук иш-чараны окуучулар өзгөчө күтүшкөн. Айрыкча биринчи орунду алган окуучулар марафондун кызыктуу болгондугун айтышат. Бүгүнкү болгон бул спорттук иш-чарага мен велосипед тебүүгө катышкан болчумун. Мурун велосипед тебип жүрчүм. Анан мында мындай жыйынтыгы болот деп эметчим. Анан кийин бүгүн ушундай иш-чара болуп, ошол жака велосипед тебүүгө катышып. Мен үчүн бүгүн бул турнир өтө мындай маанилүү болду. Бул мындай сыяктуу иш-чара көп болушун каалайм. Бул мындай адамдын биринчилик алуучу эмес, мындай өзүнүн ден соолугуна кам көрүүнү, спортко жакын болууну үйрөтөт. Окуучуларды мектеп сабактарынан тышкары бул багыттагы спорттук мелдештерге жакындатуу, терс адаттардан, кылмыштуулуктан алыс болууга көмөк көрсөтөт. Аймакта баягы зордук зомбулук, кылмыштуулуктун алдын алуу максатында ушул окуучулар баягы спорт менен алек болсун, бош убактысын мындай бир кызыктуу өткөрсүн деген максатта өткөрүлүп жатат. Мектеп окуучуларынын арасында өткөрүлгөн вело жарыш жана чуркоо боюнча жарыш жеңүүчүлөрдү сыйлоо менен жыйынтыкталды. Ошондой эле иш-чара жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жана медайымдардын көзөмөлүндө өттү. Актыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Докторбек уулу, Талас району. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.